Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 17 май 2020 жыл Москва шаары Шереметьево аэропорту таңкы саат 5. Бүгүнкү учуп аткан мекендештерди узатып, Кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү, элчилик, миграция, МВДнын өкүлдөрү келип учурууга жардам берип атабыз. Бирок биз бүгүн түшүндүк, эмне үчүн мамлекет учурбай жатканын, эмне үчүн ушундай оор кырдаал илдет өткөнчө учпай турсун деген өтө катуу тартип киргизгенин эми түшүндүк. Себеби өзүңүздөр көргөндөй бул жерде эч кандай коопсуздук чаралары сакталбайт экен. Адамдардын ортосу жакындыгы өтө жакын, тыгыз турушат. Алыс тургула деп биз канча жолу аракет кылып, алыстатканга аракет кылдык, бирок баары бир болбой эле урушканга чейин, кыйкырышканга чейин барып жакын туруп алышат экен. Андан дагы кооптуу жагы бүгүн ошол көпчүлүгү оорукчан адамдар, боюнда оорулар, балалуу чакалуулар, улуу жаштагылар учуп атат. Кудай сактасын, бир оору болуп калса арасынан же оору жуктуруп алган адам болуп калса, бир самолетто кеткенде өтө коркунучтуу бул. Көптөгөн түшүнбөстүктөр, ызы чуулар болот экен. Билети барларда, билети жоктор дагы келип алыптыр, көп беттенип. Андан тышкары ушул кээ бир адамдар ушул колл-центрге жазылып атканда биз ооруп атабыз, справкаларыбыз бар, ушундай жаман оорулар менен ооруйбуз деп жаздырышкан экен. Бирок иш жүзүндө карап көрсөк, жакшынакай эле дени карды соо жаш жигиттер, жаш кыздардын келгенин дагы көрүп атабыз. Ошондуктан мамлекет ушул тартипти бекем кармаганы да бир чети туура экен. Эч кандай коопсуздук сакталбайт экен, баш ийбейт экен көпчүлүк. Мынакей 400дөн ашык адам учуп атат. Көпчүлүгү баш ийбей, дагы жакшы ушул диаспоранын элчиликтин кызматкерлери келип, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, колдон келген иш аракеттерди кылып, жардам берип учуруп атат. Азыр мына бул жерде турган адамдар көпчүлүгү жазылбай эле, тизмеге кирбей эле келип алышкан.